Жалал-Абад облысы, Тоғыз-Тороо району, номер 5 Барктабас атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби. Класс жетекчиси Абдыжапарова Астра Мамедкадыровна. 4-класс, адабий окуу 4-чейрек. Саламатсыңарбы, мени сүйүктүү окуучуларым. Азыр адабий окуу сабагы. Окуу куралдарыңарды алган болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Сабакка маанайыңар кандай? Силерге жагымдуу маанай, жылмаюуну тартуулайм. Балдар, силерге 4 мезгилдин кайсынысы жагат? Жаз, күз, жай жана кыш. Мисалы мага кыш мезгили жагат. Анткени кышында айлана апапак, аба таза. Окуучулар да кыштын күнү сабакты жакшы окушат. Жана дене тарбия сабагы да көңүлдүү, кызыктуу, ар кандай спорттук оюндар менен коштолот. Мына ошондуктан мага кыш мезгили жагат. Силер да кайсы мезгил жагарын жазып кетиргиле. Бүгүнкү адабий окуудан өтө турган темабыз сабактын темасы муз аянтчасы. Сабактын максаты: чыгарманын мазмуну менен таанышып, демилге көтөрүү жакшы иш экенин билесиңер. Текстти окуу менен өз оюңарды эркин айтууга көнүгүп, сөз байлыгыңар өсөт. Эмгекти сүйүүгө, ынтымакка тарбияланасыңар. Муз аянтчасы. Балдар, темага карап ойлонуп көргүлөчү. Текст эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Анда оюңарды айткан болсоңор, окуу китебиңердин 157 бетин ачкыла. Мен текстти окуп берем. Силер конт коюп окугула. Кыштакка жакын жерде коктуча жер бар эле. Анын ичи бир кыйла кенен да жана түз болчу. Бирок ага эч ким көңүл бурчу эмес. Эч кимге кереги тийбей жатчу. Кеч күздүн күндөрүнүн биринде так ушул жерге окуучулар туш-туштан чубап келип жатышты. Алардын бири да куру келген жок. Ар биринин колунда кетмен же күрөктөр бар. Булар скульптура мугалиминин кеңеши боюнча муз аянтчасын курууга келип жатышкан мектеп окуучулары эле. Мезгил күз болсо да, муз аянтчасын куруу жөнүндөгү кабар көп окуучуларды таң калтырды. Скульптура мугалими муз аянтчасын ушул баштан даярдап, коюунун зарылдыгын жана себептерин айтканда, бардыгы бир добуштан макул болушту. Сүйүнүп да кетишти. Окуучулар тандалып алынган бул жердин чөп жарын тазалап, даярдап коюшмак. Кийин күн сууктай баштаганда, суу жайып, муз тоңдуруу оңой боло тургандыгын бардыгына белгилүү болду. Окуучулар белгиленген убакыттан кечикпей келишип, бат эле кызуу иш башталды. Ишке скульптура мугалими жетекчилик кылып, кайсы жерди түзөтүү керектиги жөнүндө көрсөтүп жүрдү. Балдар топторго бөлүнүшүп алышып, көңүлдүү иштешти. Иштеп жаткан балдардын көз алдында кышында ушул жерге зымыратып коньки тебүү да элестебей койгон жок. Муз аянтчасы даяр болду дегенде бардык балдар мугалими менен бирге түштүк тарабындагы дөңсөгө келип чогулушту. Деги сонун пландаштырылган экен. Тиги аянтчадагы музда балдар коньки тебишет. Бул дөңсөөдөн чана тээп ойноого болот. Аянтчага суу жиберип, муз
тоңдура турган арыгы да даяр болуптур. Эми балдар кыштын келишин гана күтүп калышты. Аба ырайы күн өткөн сайын салкындап суук боло баштады. Көпчүлүк суулар эртең менен тоңуп калчу болду. Мына биринчи каар да жаады. Жердин бети тегиз ак шейшепке чулгангандай ак кар жамынды. Декабрь айынын башталышынан тартып катуу суук боло баштады. Бул кезде аянтчага суу жиберилип, муз тоңдурулган эле. Окуучулардын бардыгы аянтчанын жанына чогулушту. Декабрдын суугу балдардын албырган беттерин аймалап, алардын чыдамкайлыгын сынагансыйт. Спорт оюндары ойнолуп, чың денелүү болуп өсүп келаткан, анын үстүнө кышкы жылуу кийимдерин кийишкен балдар суукту тоготпой спорттук оюндардын башталышын күтүп турушту. Спорттук оюнга мурдагыдай эле физкультура мугалими жетекчилик кылды. Башталгыч класстарда окуган балдар жана кыздар чаналарын сүйрөп келишип, дөңдөн ылдый чана тээп ойношту. Жогорку класстардын окуучулары муз үстүндөгү спорттук оюндарды боюнча мелдештерге катышышты. Чоң оюнчулардай болуп, хоккей ойношту. Класстар аралык мелдештер өткөрүлдү. Оюндун кызуусу балдарды рахатка батырды. Күзүндө физкультура мугалими ойдо жок жерден муз аянтчасын жасоо камылга көрүп жакшы иш жасаганына балдардын баары ыраазы болушту. Оюнга кызыккан балдар ызгардуу суукту тоготпой, кайра аны ызаланткандай болушту. Таза абада ойношуп, денелерин чыңдашты. Кана балдар, эс алуу мүнөтүн угалы. Бышыктоого берилген суроолор. Физкультура мугалими кандай демилге көтөрдү? Балдар дегенде ага кандай мамиле жасашты? Алардын эмгеги текке кетпедиби? Силер дагы ушундай демилге көтөрүп, жакшы бир иш кылдыңар беле? Макалдарды аңгемеге карата чечмелеп түшүндүргүлө. Эмгегиң катуу болсо, тапканың таттуу болот. Эмгеги бардын өнмөгү бар. Эмгек кылбаган рахаттын баркын билбейт. Үйгө тапшырма, муз аянтчасын окуп, түшүнүүңөрдү айтып жөнөткүлө. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.